трансмиттерчилери, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз кече өткөрүлгөн сабакты бекемдеш үчүн мына бүгүнкү сабакты уланталы практика сабагы. Демек, баштай берели. Бүгүн бизде 17 эсеп болот. Алар албетте жеңил дагы, оор да болот. Даяр бололу. Баштадык. Биз бул эсепти минтип чыгарсак болот. Бул жакта 6 көбөйтүлгөн 5, көбөйтүлгөн 5, көбөйтүлгөн 5, көбөйтүлгөн 5, көбөйтүлгөн 5, 5тен 5 болот экен. Ал эми бул жакта 5 көбөйтүлгөн 6, көбөйтүлгөн 6, көбөйтүлгөн 6, көбөйтүлгөн 6, көбөйтүлгөн 6 экен. Демек, эми эки жак түшүнүп пайдалап жазылгандан кийин биз деген могул жакта 5 менен могул жакта 5ти кыскартып салабыз. Могул жакта 6 менен могул жакта 6-ны кыскартып салабыз. Демек, бул жакта 6-нын 4-үнчүсү калды, анан бул жакта 5-тин 4-үнчүсү калды. Кайсы чоң экенин өзүңөр билесиңер? Албетте, А варианты чоң. Кийинки эсепке өттүк. Бул мисалда биз деген мына могул 144кө басым жасашыбыз керек. 144 деген бул 12-нин квадраты. 12-нин квадраты. Буну деген жакташыбыз керек. 10, 11, 12, 13, 14, 15 чейин жакталышыбыз керек киргиче. Анан 12-нин квадраты, могу 144-тү жаздым. Бул ашанын ичинде 144 деген сан 12-нин квадраты деле жазылды. Анан бул жакта да 6 бар. Анан бул жакта 12x-тин квадраты болчу. Демек, бул жакта 12, бул жакта 12. Эмне болуп кетет эле? Мурунку касиетти үйрөнгөнбүз. Бул экөө көбөйтүлүп кетет болчу. 12 анда 2x болуп барабар. Бул жакта 12-ни жаздым, анан 2 менен кайсы 6 көбөйтүлүп кетет дагы 12 болот. Демек, эгерде негиздери барабар болсо, анда даражалары да барабар. Кыскасы, могул жерчи 12 болуп турабы? Могу барабар болуш үчүн ушул санга могул жер дагы барабар болуш керек, даражасы дагы 12 болуш керек. 12 болуш үчүн могул жер эмне болот? X кайсыны 2 көбөйтсөк 12 чыгат? 6-ны көбөйтсөк 12 чыгат, туурабы? 6-ны 2 көбөйтөбүз 12. Демек, x 6 экен анда. Могул жерде x 6 болсо 12 болот. Анда бияк 5 болчу, жооп Асы. Бул эсепте биз ар бирин даражага көтөрүп отурбайбыз. Биз билебиз, ортодо эң маанилүү нерсе бул убакыт. Демек, биз деген математикада жүргөндө эң эскиси ар кандай амалдарды ойлоп таап, ошол убакытты сактап калыш керек. Анда мунун оңой жолу мындай. Кашанын сыртына чыгаруу деген бар. Баарыбыз эле билебиз. Билбегендерди азыр деле үйрөнө салат. Демек, бул 2-нин 4-үнчү даражасы деген 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2, 2-нин 4 жолу. Ал эми бул 2-нин 6-нчы даражасы деген 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 5 болду. Анан дагы жолу 2. Ортосунда эмне белги турат? Кошуу, Демек, бул көбөйтүндүлөр менен бул көбөйтүндүлөр ортосундагы эмне белги туруп атат? Албетте, плюс белги туруп атат, Эми мындай кылабыз. Муну кадимкидей бир кашак алалы. Анан биз деген могул жактан бир санды, кошуунун сол жагынан бир санды, оң жагынан бир санды өчүрүп туруп, бул жакка жазып салалы. 2 өчтү, 1 жазылды. Бул жактан дагы 2 өчтү, 1 жазылды көбөйтүү менен. Бул жактан дагы 2 өчтү, 1 жазылды. Анан бул жакта 2 өчтү. Бул жерде эчтеке калбай калганда, бул жакта 1 жазыш керек. Демек, 2 өчтү, бул жакка дагы 1. Демек, кашанын сыртына 2-нин канчанчы даражасы чыгып кетти? 2-нин 4-үнчү даражасы чыгып кетти дагы. Анан бул жакта 1 калды, плюс 2-нин канчасы калды? Квадраты калды. Жабабыз кашаны. Демек, кайра эле ушуну кашан ачканда муну баа көбөйтүп, муну баа өткөндө биз деген могул эле санды алабыз. Демек, 2-нин 4-үнчү даражасын 1 көбөйтсөк 2-нин 4-үнчүсү, 2-нин 4-үнчүсүн 2-нин 6-ынчысына көбөйтсөк 2-нин 2-нчисине көбөйтсөк 2-нин 6-ынчысын ала алабыз. Демек, биз деген азыр могул жерде кандай болду? 2-нин 4-үнчүсү көбөйтүлгөн могул жер 2-нин квадраты деген 4. 4кө 1-ди кошсок 5, 5 көбөйтүлгөн 5. Демек, бул 5 экен. Анан бул деген карайлы. 2-нин квадраты жок, мындай кылайын. 2-нин 4-үнчүсү көбөйтүлгөн 2-нин 4-үнчүсү,
Бул деген билебиз, эгерде бул жерлер окшош болсо экөө кошулуп кетет дегенбиз, Ушуну эле башкача кылып жазып алдым. Значит, экөөлөрдүн ортосунда көбөйтүү болсо, мына бул жакта колонканын бул жактардын ортосунда колонканын ортосунда көбөйтүү болсо, окшошторду кыскартып салсак болот. 2-нин 4-үнчүсү калды. 2-нин 4-үнчүсү канча эле? 16, а бул жак 5, демек жооп Б'сы, жок, Асы. Жооп Асы экен, кийинки эсепке өттүк анда. Бул эсепте 16-ны кайра 16га көбөйтө отурбай, биз деген тескерисинче майдалап салганыбыз бизге пайдалуураак. Мисалы үчүн 16 деген 4-түн квадраты, мына могу 4-түн квадраты экен. Анын сыртына кайра 2 турат. Же болбосо биз муну 4-түн канчанчы деп жазсак болот? Экөөнү көбөйтүп салабыз 4-үнчүсү, 4-түн 4-үнчүсү. Бирок мына могул 4 деген сөз 2-нин квадраты. Сыртында эмне турат? 4 турат, Анда 2-нин бул экөө көбөйтүп кетет 8-инчиси. Турарсызчы. Бул кандай эле? Бул деген 8 деген 4 көбөйтүлгөн 2, ушунун баары 4-үнчү даража. 4-үнчү даража деген могу качан эмнени билдирет? Буга да тандык дегенди билдирет, Демек 4-түн 4-үнчүсү жана 2 дейт. 4-түн 4-үнчүсү жана 2 дейт. Анан бул 4 деген 2-нин квадраты болчу. Анан бул жерде 2-нин 8-инчиси, мына могу жерде бияка жазбайм. 2-нин 8-инчиси көбөйтүлгөн 2, же болбосо 2-нин эмне болот? 9-унчусу. 2-нин 9-унчусу, кыскасы Б варианты чоң экен. Кийинки эсепке өттүк. Демек, азыр биз бул эсепте x менен y-тин суммасын табыш керек экен. Демек, теңдеме кылып эле чыгарабыз. Тамгасы барларды сол жакка топтоп алайын. Демек, азыр могул жерде 2x калды, дейине 2x калды жана бул минус 2y мунун бияк жагына, демек бул турат да. Азыр бул минус 2y могул жакта турабы, ушуну чыккертип бияка плюс 2y алып келебиз. Анан сандар калат, жөн эле тамгасы жок сандар бул жакта калсын. Могул 4-тү минус 4 кылып бияка алып кетелик. Мына, азыр биякта турду эле, бияка келди. Анан кийин карайлы. Бул жактан жанагындай эле көбөйтүү турат. Ортосунда кошу бөлүп турат. Анда эмне кылабыз? Типа кашаны жазабыз дагы, мындай кылып. 2x плюс 2y деп турбайбы? Могул жактан кошунун сол жагынан бирөөнү өчүрөм. Кошунун оң жагынан бирөөнү өчүрөм дагы. Ошол 2 болчу. Анда бияка жазам. Окшош болуш керек обязательно. X менен y өчүрүп салбагыла анда. Анда эмне калды? X, y калды. Анан кашаны жазам. 5 минус 4 деген бул 1, 1. Анан x, y табышыбыз керек болот биякта. А могул жер көбөйтүп атат. Көбөйтүп болгондо эмне кылам? 1-дин астына түшүрүп салам, x плюс y 1 бөлүнгөн 2. Демек, x плюс y могул жерде 1 бөлүнгөн 2 экен да. 1 бөлүнгөн 2 деген бул 0,5 деген сан. 0,5 чоңбу же 0 чоңбу? Албетте 0,5. Демек, жооп А деген. Кийинки эсепке өттүк. Демек, бул эсепте дагы биз деген азыр кандайдыр бир амалдарды ойлоп таап, батыраак чыгарганга аракет кылалы. Мен силерге түшүндүрүп бериш үчүн аябай майдалап кеч чыгарганга аракет кылам. Силер ортодо баттан чыгарганга аракет кыласыңар, Демек, могуну жөнөкөйлөтөлү. 2-нин 4-үнчүсү дегенди биз деген жана айтып кашаны жазып алайын. Баягы бул жакта 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 кошулган 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 кошулган 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2. Ушул жер. Ортолорунда кошуу бөлүп турат. Анан кашаны жаздым. Демек, биринчи 2-ни өчүрдүм, бул жактан да өчүрдүм, бул жактан да өчүрдүм, бул жакка жазам 2-ни. Бул 2-ни өчүрдүм, бул жакка жазам 2-ни. Анан бул 2-ни өчүрдүм, бул жакка 2-ни жазам. Эгерде бул жакта эчтеке жок калып калса, эмне жазып берелик? Ортолорунан 1 жазылат. Бул жакта 2 жазылат. Демек, бул жакта 2-нин 4-үнчүсү 1, 2, 3 жолу болушат экенбиз. Көбөйтүлгөн 3 экен. Демек, 2-нин 4-үнчүсү көбөйтүлгөн 3 дейт, Бул колонка. Байкаңар, эмнени байкадыңар бул жактан? Жөн эле бул минут чыгып кетти. Мына могу кача калды да. 2-нин 4-үнчүсү плюс 2-нин 4-үнчүсү плюс 2-нин 4-үнчүсү деп атпайбы? 2-нин 4-үнчүсүн чыгарып салды дагы. Анан ортолоруна 1 жазып койду. 1, 1, 1 деп тур, анан 3 бияка ушундай эле.
Мен просто майлап түшүндүрүш үчүн жазып атам. Эми муну деле ушундай кылып жазсак болот экен. Туурабы? Не кылабыз? Кашанын сыртына астына жаздырайынчы. 4'ün kvadratını çarpıp salalı. Bundan da 4'ün kvadrat, bundan da 4'ün kvadrat, bundan da 4'ün kvadrat, bundan da 4'ün kvadratını çıkardım sırtına. Ordularına 1 kaldı. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu 1. Demek 1, 2, 3, 4. 4'ün kvadratı anan boyutulgun 4'ün. Yol bolsa 4'ün kaçançısı? 4'ün kvadratı olganda azı 4'ün 3'üncüsü olup katkın. 4'ün 3'üncüsü. Bu degen neli? 2'nin kvadratı olacak. Анан 2'nin kvadratын башкача жазсак болот. Демек 2 3'tü koyduz 6. 2'nin 6'ncısı eкен. Эми бул байкайлы. Бул жерде 2'den 6 экен. Мына бул жердечи, бул жерде 2'den 4 экен. 1 2 3 4. Бул жок ашыкча. Анан көбөйтүлгөн 3 дейт. Демек баарын ортолоруна көбөйтүп турат, демек окуштарды кыскартсак болот. Бул жак менен бул жак кетет, бул жак менен бул жак кетет, бул жак менен бул жак кетет, бул жак менен бул жак кетет дейт. Анда бул жакта 3 калды, бул жакта 4 калды. Анда жок А деген сыяктуучу. Кийинки эсепке өткөндө муну кантип чыгарсак болот эми? Могу бөлүмдөрдөн утулушубуз керек деген биздин бир мыйзамыбыз бар болчу. Эки жакка тең санды, окшош санды берсең эчтеке болбойт болчу. Мен азыр бул жакка деген көбөйтөм 3'tün 10'uncusun. Анан бул жакка дагы көбөйтөм 3'tün 10'uncusuna. Эми карап тургула. Демек, азыр бул деген кашада болуп турат. Мына каша сыртына баарын көбөйтүп атам да. Бул деген үстүнө көбөйтүлүп кетет болчу. 3'tün 10'uncusu 3'tün 9'uncusu кошулган 3 деген сыяктуу. Анан бөлүнгөн 3'tün 9'uncusu бул болсо 3'tün 10'uncusu кошулган 3 көбөйтүлгөн бул 3'tün 10'uncusu. Анан 3'tün 10'uncusu. Анан бул жер көбөйтүү болсо окшошторун кыскартсак болот болчу, Демек, бул жакта не болду? Бул жак астында 3'төн 9 бар экен. Ал эми үстүндө 3'төн 10 жолу бар экен. Анда 9'у кетет дагы, могу жактагы 1 калат, Онун үстүндө 1 калат. Өзүңөр майлап жазып көрсөң болот, түшүнбөй калсаңар. Анан бизде деген мындай болуп калды, Окей. Кутулдукпу? Эми бул жакта деген көбөйтүп чыгалы. 3'tün 10'uncusu болуп калат, буга көбөйтсөк. Анан бул жер болсо плюс 9 болуп калат. Бул жер болсо 3'tün 10'uncusu жана 3 эле калды. Демек, 3'tün 10'uncusu менен бир жакка тең, бул жакка дагы окшош санды келтирсек, эчтеке өзгөрбөйт, барабар өзгөрбөйт. Мисалы үчүн 3'tün 10'uncusu дейин, минус 3'tün 10'uncusu. 3'tün 10'uncusu минус дейин. Бул жактан да алып атам. Мына бул жакта эле 3'tün 10 дедим, биякта эле ушундай. Демек, бул менен бул жоголуп кетет, бул менен бул жоголуп кетет. Анан бул жакта 9 калат, анан бул жакта 3 калат, анан ошентип А чоң болуп калат, жооп Асы. Ошо, кийинки эсепке өттүк. Демек, бул эсебибизде биз деген Аны табышыбыз керек экен. Анын да 3-чү даражасы эмес, биз жөн гана Аны табыш керек экен. Анын 3-чүсү барабар экен 27'nin kvadratına. 27 деген бул 9 көбөйтүлгөн 3 болчу, Ошонун даражасы экен. Ал эми 9 деген бул эмне 3'тün квадраты болчу. 3'тün квадраты. Анан 3'тün квадратына дагы 3'тү кошуп койсок, демек биякта 3'төн 2 бар, анан 3'ü. Демек 3'тün 3-чү даражасы. 3'тün 3-чү даражасы экен. Могу 27 деген анан анын 3-чү дейин. Демек, бул жакта 3'тün 3-чү даражасы жана кайра экөө көбөйтүлүп кетет, 3'тün 6-чы даражасы дейт. 3'тün 6-чы даражасы дейт. Демек, бул жакта азыр деген Адан 3'ü барабар болот экен. 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3, 1 6дан, Значит, бул 6га могу кетсин дейли, бул 6га, бул Ага бул кетсин дейли, анан бул Ага бул кетсин дейли. Демек, 1 Ага кайсынын квадраты болуп атат? 3'тün квадраты. Могу менен могу кетти, бул менен бул кетти, бул менен бул кетти. Демек, А жөн эле А деген сөз 3'тün квадратына барат экен, 2 3кө.
Анда 3'ün квадраты канча эле? 9. 9 менен 9 барабар. Жооп В варианты. Тең эсеп көттүк. Мындай калсын чыкпачу эселеп да, могу 3x анан барабар 10 болсо, бияка 2-ни көбөйтсөң, сен бияка да 2-ни көбөйтүшүң керек болуп калат. Бирок жок эмес да бул эсеп. Жана бул биз деген биякта эмес, биякта караш керек болуп калат да. Могу 9 деген 3'түн квадраты. 3'түн квадраты. Көрдүңөрбү? Значит, силер бул жакта 3'түн квадраты деп жазыш үчүн мына могу жер силер деген мына могу жака квадрат деп жазышыңар керек. Анан могу жерге да квадрат жазышыңар керек. Бул x жана эле турган, Түшүнөбү? Демек, бул деген 9x барабар 10'ун квадраты 100. Бизде могу вариант асы 9x деп турган. 9x 100 экен. Анда жооп А варианты. Кийинки эсеп өттүк. Байкайлы, 5x деген бул y деген санга барабар экен. Андан 5x плюс 2 деген канчалык? Биз деген кечээкү даражалардын касиетин өзүбүз изилдеп, өзүбүз формула чыгарганбыз. Кайсыл учурда мына могу жер кошулуп кетет деген азыр мына ошону чыгарабыз. Демек, 5x деген бул y экен, 5x деген y. Негизи мына могу жер карап турсаңар, 5x көбөйтүлгөн 5'тин квадраты деген бул мына 5 мына экөө астылар окшош болсо, бул экөө кошулуп кетет деген сөз. Могул эле, мына могулдай турабы? Ушул экен. Эми ушул жерден биз деген 5x могул y экен, мына могу жер. Y экен. Мына ушул мына могу сан y 25. 25 y. 25 y экен, мына жооп кыскасы. Мына жооп могу. Же болбосо y 25'тин квадраты, айырмасы жок. Кийинки эсеп өттүк. Бизде эки шарт бар экен, мына биринчи шарт, анан бул шарт. Ошонун шарттуу эле жообун белгилеп салабыз. 16 деген бул 4'түн квадраты. 16 деген 4'түн квадраты, сыртында x турат. Бул деген сөз мына могул жерден да майлап салсак, 2'nin квадраты 4 деген. Анан анын сыртында мына могу 2 турат, анан анын сыртында x турат. Значит, бул деген 2-2'ни көбөйтөбүз. Мына 2'ни жаздым азыр, могу негизин жаздым. Эми даражалар 2-2'ни көбөйтөбүз 4, анан 4кө кайра x'ти көбөйтөбүз, x экен. Значит, демек, орусча сүйлөйлү. Демек, бул жер деген 2'nin 4-нчү x'инчи даражасы экен. Унутуп калдым, жана эле өчүргөнүмдүчү. Барабар 2'nin 4y экен. Да 4x менен 4y барабар экен. Демек, бул жактан биз деген мисал үчүн баягы эле законду эстеп, мисал үчүн 10 барабар 10га экөөнү тең окшош санга бөлүп салсак, мисал үчүн 2ге. Бул жакта 5, бул жакта 5 болот. Демек, экөөнү тең окшош санга бөлүп салсак, барабардык бузулбайт экен. Эми барабардыкты бузбай туруп, могунда 4кө, могунда 4 коюп салам, 4 менен 4 кыскарып кетет. X менен y бири-бирине барабар экен. Эгерде x менен y бири-бирине барабар болсо, мисал үчүн x 1 болуп калсын дейли, же болбосо 4, же болбосо 5, значит экөө окшош сан экен. Окшош сандарды бири-бирине бөлгөндө x менен y окшош болсо, анда 1 чыгат. Түшүнүкпү? Мына ушундай эле оңой эле. Кийинки эсеп өттүк. Бул эсеп оор көрүнөт экен, бирок чыгарып салсак болчудай. Демек, биздин билимибиз бар экен. Негиздер окшош экен, негиздер окшош, ортосунда көбөйтүп турат. Анда не болуп кетчү, даражалары кошулуп кетет. x 3a плюс 2 плюс 5a плюс 4 коштум. Демек, башкача айтканда дейли, x b дейм. Башкача айтканда, x 5a менен 3аны коштук 8a жана 2 менен 4 плюс 6a жана xb. Эгерде бөлчөгүбүздө негиздери окшош болсо, даражанын x болуп турса, анда x деп жазып туруп,
8a плюс a деп туруп эмне кылып салчу элек? Келип салмак бөлүнүп. Мына жок ушундай. Жок ушул. Кийинки эсеп өттүк анда. Бул эсепте биз деген мынтип жазып алсак оңоюраак болот. 2-нин минус 3-үчүсү. 2-нин минус 3-үчүсү деген бул 1 бөлүнгөн 2-нин 3-үчүсү. Демек астына түшүп кетет дагы 1 бөлүнгөн 2-нин 3-үчүсү. Бул жер минус беле плюс болуп жазылып калат да кыскасы. Макул дейли. Демек ушундай болду. Биз деген муну деген кантип жазып алсак болот эле? Могу 2 бөлүнгөн 3тү эч кандай өзгөртпөй 2 бөлүнгөн 2-нин 3-үчү болчу. 2-нин 3-үчү даражасын 1ге бөлсөк, кайра ушул чат үчүн башкача кылып жаздым. Анан биз деген бөлүү белгисин жазып туруп, муну менен муну көбөйтүп туруп үстүнө жазат болчубуз, үстү менен астын көбөйтүп туруп. Демек 2-нин 3-үчүсү көбөйтүлгөн 2-нин 3-үчүсү. Жана асты 1 көбөйтүлгөн 1 астына жазылат. Асты менен астын көбөйтүп астына жазат, үстү менен үстүн көбөйтүп үстүнө жазат. Барабар. Любой санды 1 көбөйтсөк, кайра өзү чыгат. Демек 2-нин канчанчысы экен? Негиздери ош болсо негизин жазабыз да, үстүлөрүн кошсоңуз 6-чысы. Же болбосо 2-ни 6 жолу көбөйтүп чыксаңар, калган жооп чыгат. Же болбосо 2-ни 6-чысы. Кийинки эсепке өттүк. Бизде 2 жол бар. Бирөө татаал, бирөө оңой жолу. Биринчи татаал жолу силер могу 4тү кайра 2 көбөйтүлгөн 2 деп жазып чыгасың, анан кыскартып жазасың. Бирок анда убакыт көп кетип калат. Биз деген муну жоңуна 2-нин канчанчысы дейбиз? 4-үнчүсү, 2ден 4 экен, жана 4-түн канчанчысы? 4-түн 4-үнчүсү, же болбосо могу 4 деген сөз 2-нин квадраты деген сөз, 2-нин квадраты жана бул барабар болот. Мына 2-нин бул жер 8 болот, 4 2 бөлөбүз, анан 2-нин 4-үнчүсү. Демек, же болбосо башкача айтканда 2-нин 2-ни жазабыз, анан мында муну кемитип коебуз. Демек, минус 4 чыгат. 2-нин минус 4-үнчүсү бул деген 1 бөлүнгөн 2-нин 4-үнчүсүнө барабар. Могу жок могу. Же бул. Кийинки эсепке өттүк. Мынакей бул жерде x, y, z оң сандар экен. Оң бүтүн сандар экен. Бул жакта өзү экөөнү билеттир, бирок z белгисиз экен. Албетте z табыш керек. Тура z болуп калат. X-тин ордуна коелу 3-тү, y-тин ордуна коелу 81-ди. Анан анын минус 1-чи даражасы болгондо жоң менен эмне болуп кетет эле? 81 астына 3 үстүнө. Алмашып кетет. Ооба. Эми бул саныбыз z-тин минус 3-үнчүсүнө барабар экен. Z-тин минус 3-үнчүсүнө барабар экен. Демек, z-тин минус 3-үнчүсү. Бул z-тин минус 3-үнчүсү деген 1 бөлүнгөн z-тин 3-үнчү даражасы. Анан пропорция түрүндө таап алат экенбиз. 3-түн z 3-үнчүсү барабар 81 көбөйтүлгөн 1 барыбир 81 чыгат. Анан z-тин 3-үнчүсүн табыш үчүн биз деген могу көбөйтүлүп турат. 81-ди 3 көбөйтүп салабыз. Бөлүнгөн 3. 81 деген 9 көбөйтүлгөн 9, 9 көбөйтүлгөн 9 деген 3 көбөйтүлгөн 3. 3 көбөйтүлгөн 3. 3 менен 3 кыскарат дагы. 9 менен кандай болот? 9 менен 3. 27 болот. 9 3 көбөйтсөк барабар z-тин 3-үнчүсү. Ал эми бул деген мындай сөз. Z көбөйтүлгөн z көбөйтүлгөн z, z-тин 3-үнчүсү барабар экен. 27 деген 3 көбөйтүлгөн 3 9, 9 дагы 3 көбөйтсөк 27. Демек, бул z буга туура келет экен, бул z буга туура келет экен, бул z буга туура келет экен. Демек, z кайсы экен? Z деген 3 деген сан экен. Жооп 3. Мына достор, мен өтөйүн деген темам ушул болду. Албетте, оор эсептер болду, жеңил эсептер болду. Баарын түшүнсөңөр андан жакшы, кээрлерин түшүнбөй калсаңар кайра көрөсүңөр деген ойдомун. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпагыла. Силер үчүн эмгектенем жана силер мен үчүн дагы лайктардан аянбайсыңар деп ишенем. Силер менен элдин сыймыгы, кийинки сабакта көрүшкөнчө достор, кош болгула.